Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз кайрадан эле түз эфирде ЗЛТРдин Бишкек студиясындагы кесиптештер, бизде ушул учурга чейин сиздерге кызмат кылып келген инсандар. Биз кайрадан эле программабызды баштай беребиз. Жогоруда музыкалык чыгарма кетип жаткан учурда суроолор келген. Мына ошол суроолордон баштайын деп турам. Ал эми музыкалык чыгарма тууралуу айта турган болсом, Гүлнур Сатылганын жаңы тартылган клипи мына кече гана алып келип калтырып кеткен. Менимче сиздер биринчи жолу биздин эфирден көрүп жатасыздар. Ал эми албетте сиздер барыңыздарга белгилүү болсо керек, барыңыздарды билет деп ойлойбуз. ЛТР коомдук телерадио компаниясы эки студияда иштейт, Ош жана Бишкек студияларында. Ал эми эки чоң шаарда эки студия жайгашкандыктан Ош студиясынан Бишкек студиясында иштеген кесиптештер көпчүлүгүбүз бири-бирибизди тааныбайбыз дагы. Ошондуктан азыр мына өзүңөр тууралуу айта кетсеңер, жаңы жылыңар менен деген биздин Ош студиясында иштеген кесиптешибиз Максат жөнөтүп жатат. Жана дагы Ошко качан келесиңер деген суроону узатышты. Мен дагы албетте дагы бир жолу сиздерди жалпы коллективде куттуктай кетебиз жаңы жыл менен. Анан кийинки суроо болду. Өзүңөр жөнүндө айта кетсеңер, мына азыр ушул бүгүн студияда отурган ушул менин кесиптештерим тууралуу айта кетебиз дагы. Ошко качан келесиңер дейт. Ошко келүү тууралуу мына биздин башка директорубуз Мамраим Абдуваповичтин бир чечими менен Ош Бишкек студиясында кызматкерлер алмашып, Оштогулар Бишкек бар, Бишкектегилер Ошко келип дегенде ошондо алмашып иштейбиз деген бир жаңы жакшы ой пикирлер, сунуштар болуп жаткан. Ошону менен иштеп жатабыз. Буюрса, кезеги келгенде барып бир айга чогуу иштешип келербиз. Анан эмесе мен катары менен тааныштыра берейин. Менин жанымда отурган биздин режиссерубуз, буга чейин бир канча программаларды даярдаган, биздин ушул ЛТР Бишкек студиясындагы моторлордун бири деп койсом болот, Дарбан Алайчиев деген агайыбыз студияга куш келипсиз. Негизи Дарбан байке албетте ар дайым кадр сыртында иштеп келет. Бүгүн мына жылды жыйынтыктап жатып студияда жаркырап гана отурат. Сиздер менен түз байланышты. Эгер суроолоруңуздар болсо 3939 кыска номерине жөнөтсөңүздөр. Андан кийин биздин кабарчы кызыбыз Кымбат Тиленбаева деген жаркылдаган кызыбыз мына биз менен чогуу иштешип жүрөт. Маданий жаңылыктардан дагы көрүп каласыздар. Андан кийинки жигитти тааныштырууга бир аз узунураак убакыт керек го деп ойлойм. Анткени бул жигит биздин Жоробек десек да жарышат. Бул жигитти биздин Аскатыбыз десек дагы жарышат. Аскат Эрбаев азыркы учурда оператор болуп эмгектенип жатат. Ал эми биздин сыймыгыбыз десек да болот. Кайсыл жерге барабайлы, кайсыл жерде болбойлу биздин замандаштардын көпчүлүгү таанып, автограф алып, чуркап, сүрөткө түшүп эле жүргөн мезгилдер. Бир учурда айта кетейин. Аскат экөөбүз съемкада жүрөбүз. Аскат оператор болуп мен интервью алып атсам, өтүп бараткан журналисттер токтоп калып, bundan интервью алышып атат. Биздин съемканы буза калып. Анда эмесе мен суроону кезеги менен Дарбан Алайчиевден баштайын. Мен жанымда турган режиссер агайыбыз. Бүгүнкү күндө ушул жерде эмне кызмат кылып жатасыз? Өзүңүздүн кесибиңиз, кызматыңыз, аткарган жумушуңуз тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Рахмат Айда. Алгач ошол суроолордун бири бул жерде жумуш негизинен телевидение болгондон турмундай ар тараптуу болот. Ошол ар тараптуу жумушту телевидениеде аткара билүү бул деген өтө чоң жоопкерчиликти алып келет да. Анан бир туруп режиссер болосуң, бир туруп операторлук жумушту аткарышың керек, бир туруп звук режиссердун баардыгын кыскасы светтен баштап бир нече жумушту аткарганга адам жөндөмдүү болуш керек да, телевидениенин адамы. Анан ошо менен чектелип азыркы кезде режиссер, эфирдик режиссер, анан сырткы баягы кадр сыртындагы съемкаларда режиссерлук кылуу милдети жүктөлгөн да. Анан ошол ар бир съемканын сапаттуу болушун, элге жеткиликтүү болушун, ошону ойдолоп бассаң турсаң ойлонуп дайым ошо менен жашап келесиң да. Экрандан көргөндө мындайча айтканда кээде сүйүнөсүң, кээде кайгырасың. Ошол элди өз ордун таптуу элден депчи. Негизинен режиссерлук жумуш өтө татаал, аны сезиш керек, жоопкерчилиги толук моюнга алгандан кийин аны толук аткара билиш керек. Ошол азыркы кезде жумуш. Аны эмес мен катарынан дагы суроолорду узата берейин. Кымбат учурда студентка. Окуп да жатат. Ошол эле убакта биз менен чогуу иштешип дагы бир ок менен эки коен атат деп койлук. Ошондой жумушка дагы окууга да жетишип жатат. Кымбат, окууң тууралуу айта кетсең, анан мүмкүн окууну бүтүп эле андан кийин биротоло келсең болмок беле, кандайча телевидениени тандап алдың?
Мен негизи Кыргыз Улуттук университетинде окуйм, учурда журналистика факультетинин 3-курсумун. Негизинен 2-курсту бүткөндөн кийин практикага жиберген, практикага жибергенде башка группалаштарымды газетага кетишкен да, басма сөзгө. Мен көчүп атып телевиденияга барам да декандын уруксаты менен келгем. Ошодон бери ушул жакта иштеп жатам. Мага абдан жакты, бул жерге келгенде эле жолу кабыл алышты. Көп нерсени үйрөндүм. Чоң коллектив менен барлашып жакшы болду. Үй бүлөң атынан кандай кабыл алды телевидение бар иштеңиз? Алар колдошот дайыма, кандай учурлар болсо дагы колдоп турушат. Ушу телевиденияны тандап, бирок окуумду дагы таштаган жокмун, окуумду дагы окуп жатам. Бул жакка келип да иштеп жатам. Кийинки сурооюм Аскатка болсун. Аскат эми өзү барыңыздар билип, азыр таанып жаткан болсоңуздар керек, министрдин кызынын махабаты деген биздин Рустам Аташев деген режиссердун тарткан тасмасында башкы ролду Жоробектин ролун аткарган. Ал тасманы көрбөгөн биздин Кыргызстанда адам деле калбады окшойт го деп ойлойм. Анткени биздин баягы замандаштардын кайрылуусуна караганда. Аскат эми башында ошондой сен кинодон баштадың эле, чыгармачылыгың, кандайдыр бир кинодо роль жасап, кинодо иштеп, кино менен чогуу жашап. Андан кийин кандайча телевидениеге келип калдың, эмне үчүн телевидениени тандап алдың кийинки учурда кесип катары? Мен биринчиден бул телевидениеге келип калганымдын себеби мен кичинемден бери эле искусствого кызыккан адам экенмин, азыр ойлоп көрсөм. Кичине кезимде сүрөттү жакшы тартчумун, сүрөт тартып, анан мектептен медфакка даярданып жүргөм. Медфакка бир шартка байланыштуу тапшырбай калгандан кийин мен болгон үмүтүмдү мен ушу искусство жагына өзүмдү арнап ушул жагына кирсем дегем, ошентип жүрүп жаштын тилегин берет демекчи, ошо тилегим орундалып киного аралашып кеттим. Бул киного ошо спорттун артына келип калдым десем болот. Өзүм искусство жагын, актерство жагын бүткөн деле эмесмин, ошо спорттун артына келип калдым. Себеби ал балам ошол жашоосу спортко байланыштуу болчу. Анан бул телевидениеге мен кызыккандыгымдын себеби, эми бул телевидение, кино, бул искусство баары эле ушу бир жолдо деп мен түшүнөм. Ошон үчүн мен азыр ушу ЛТРде оператор болуп иштеп жатам. Рахмат. Эфирде суроо экен, Аида өзүң жөнүндө айта кет деп мага кайрылып аткандарга жооп бере кетейин. Рахмат чоң, менин атым Аида, фамилиям Арстаналиева. Мына ЛТРде дээрлик 5 жылга жакын учурдан бери кызмат кылып келе жатам. Башында Ош 3000 телерадио компаниясы болчу, анда Ошто жайгашкан студия. Мен ал кезде Ош мамлекеттик университетинде окуп жүргөн кезимин, студент кезимде мына кымбатка окшой эле телевидениеге абдан кызыгып конкурс аркылуу келип калганмын дагы. Иштеп, андан кийин Бишкекте студия ачылды. Каалоочулар барып иштегенде деген Бишкекке келип, Бишкекте иштеп калганыма дагы 2,5 жылдын убакыты болду. Буйруса сиздер үчүн жакшы программалар даярдай, андан кийин ошол жакшы программаларды даярдап жеткирсем экен деген жакшы тилек менен иштеп жатам. Кийинки бизге келген суроого кезек берели. Кымбат жигиттиң барбы дейт. Учурда жок. Анан эми биздин өзүбүздүн кесипке байланыштуу суроолорду узатып, дагы суроо деп жатат. Жаңы жылың менен Жаннат дейт. Бул биздин жогоруда биздин студияга келген Жаннат деген кесиптешибизди куттуктап кетип жатат го. Рахмат, Жаннаттын атынан чоң рахмат деп кой берейин. Андан кийин биз суроо кызматы өзүмдүн суроолорумду узатып берейин. Мына Дарбан байке, айтсаңыз, ушул жерде иштеп жатабыз, ушул жерде чогуу кайнап жатабыз деги коллективде ушул жылдын ичинде сиздин эсиңизде калган эмнелер болду? Ушул жылы коллективде эсиме калган жыл, ушул жылда негизинен бизде жетекчилик алмашты. Жетекчилик алмашкандан бир топ бизде да өзгөрүүлөр болду. Анан программалардын жүрүшү биринен бири жаңыланып, алдыга ушу өсүү, күнөн күнгө жаңы программанын үстүндө иштөө. Анан коллективде жана жаңылар келет го. Жаңылар келгенде бир окуяны айтып кетейин. Съемка ачып калдык. Эми элге мындай кызыктуу болсун да. Съемка ачып калып, жаңы эле чыккан келген жумуштагы кызыбыз жанагы өзүнө керектүү кассетаны албай барган да. Анан биз бардык, кирдик, тарттык, камера менен кирдик, орноттук. Анан бир кезде эле кассетабыз жок. Кызыктуу болот экен. Ошондой учурлар көп болот бизде. Жаңы келгендердин иштешүү, алардын тилин табыш, кыскасы
ушундай бир кызыктуу окуялар болуп турат да бизде. Эми биздин албетте бул жерде иштеп жаткан кызматкерлер 30дан ашык деп жогоруда эле айтып өттүк. Анын баарын бүгүн менимче биздин 1 сааттык эфирибизге батыруу кыйын болсо керек. Ошондо дагы колдон келишинче чыгарганга аракет жасалды. Ошондуктан азыр сиздердин каалоо тилегиңиздерди жаңы жылга болгон, жалпы замандаштарга болгон уга кетели. Анткени кийинки биздин эфирге чыга турган кесиптештерге кезек бериш керек болуп жатат. Рахмат. Мен жалпы эле калың кыргыз элиме ушул жылы жакшылыктын жылы болсун. Эч ким эч качан көңүл оорубасын. Бизде токчулук болсун. Эч кандай мына дүйнө жүзүндө действительно азыр кризис деп атабыз. Бизде ошол нерсе кыргызды каптап келбесин. Эл журтубузга тынчтык, ар бир үй бүлөгө бакыт, ден соолук каалайм. Ошондой эле жалпы эле биздин телевидение жамаатында иштеп жаткан кесиптештериме ушу жаңы жылда элге жагымдуу программаларды көбүрөөк даярдап, элдин көңүлүн алганга үндөйм. Келе жаткан жаңы жылыңар менен кесиптештер, баардыгыңарды жаңы жылыңар менен куттуктайм. Буюрса ошон үчүн биз дагы чын дилибизден аракет кылабыз. Анда эмесе кымбаттын куттуктоосу. Учурдан пайдаланып, бардык Кыргызстандын жарандарын жаңы жыл менен куттуктайм. Бул жаңы жыл болбогондой жылдардан болсун, токчулук, ден соолуктун жылы болсун. Ой жылы экен, ой жылында эле ушундай сүттүү, токчулуктун жылы болсун. Жана үйдөгүлөрдүн баарына салам айтып, жаңы жыл менен куттуктайм. Салам, анда эмесе куттуктоосу, Аскаттын куттуктоосу. Мен биринчиден бүткүл кыргызстандыктарды, туугандарды ушул кыргыз элибизди жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир 2009-жылы ар бир үйгө жакшы мындай токчулукту алып келсин. Кымбат айтып өткөндөй, ошо быйылкы жылыбыз ой жылы майлуу сүттүү жылдардан болсун. Ошо ар бир кыргызстандык кыргыз эли жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кирип, биз дагы ушу дүйнөгө атабыз чыккан ушу белгилүү өлкөлөрдөн бололу. Рахмат, каалоо тилегиңиздерге чын дилибизден кошулабыз. Жогоруда Зейин чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси куттуктап кетти. Сиздерди дагы чын дилибизден куттуктайбыз. Студияны көрүп алыңыздар, келип туруңуздар. Анда эмесе жагымдуу музыкалык чыгармага биз кезек беребиз. Биз менен чогулуңуздар. Ал эми жагымдуу музыкалык чыгарма бүгүн кимде ким майрамдап жаткан болсо, туулган күнүн белгилеп жаткан болсо, же болбосо үйлөнүү тоюн өткөрүп жаткан болсо, сиздер үчүн арналат. Майрамыңыздар менен.